Акыркы мезгилде аябай эле башаламандык, анан жанагындай жиктешүү өсүп кетти да. Ошол себептүү бүгүнкү күнү бизге жалпы эле кыргызстандыктарга ушул ынтымак баягы суудай керек болуп турган учурда жогоруда жакшы белгилешти. Бир аз убакыт өтсө бул өтө татаалдашып кетиши мүмкүн болчу. Ошондуктан муну алдын алып ушул мезгилинде кайсы бир чараларды көрүү бул түздөн түз мамлекеттин дагы муфтияттын дагы өзүнүн милдети болчу да. Бул жагынан туура эле болду. Эми ушул мына мыйзам менен муфтиятка мисалы мусулмандарды алсак, муфтиятка мындай жоопкерчилик жүктөлүп атат да. Мурда жоопкерчилик жок болчу экен, жоопкерчиликти алчу эмес экен. Бул жолу эми жоопкерчилик мойнуна жүктөлүп аткандан кийин, демек ал муфтият мындан кийин жоопкерчиликти алса, демек ал баягы иштеп баштайт.